төккөн. Сизге, мага үммөттүн башын бириктириш үчүн төктү эле. А биз азыр кайра бөлүш үчүн урууларга бөлүнүп, бул шайтандын иши, ачык айтып коеюн. Кабырга барганда сурабайт, сен өзбек, тажик, кыргызсың, кимсиң деп сурабайт. Сен канчалык инсансың деп сурайт. Көрөсүң кабырганда түздөп коет экен адамды. Биз ким болуп калыппыз? Тууган, совсем эле кетип жүрбөйлү. Саад ибн Муаз разияллаху анху 5-хижриде дүйнөдөн өткөн. Билесизби бул ким болгон? Бул өлгөндө Алланын аршы титиреген. Бул өлгөндө 70.000 периште жаназага түшкөн. Кабырынын 4 бурчунан жыт чыккан. Пайгамбарыбыз өзү окуган. Саад ибн Муаз разияллаху анху Бану Курайзага чечим чыгарганда, алардын кыянатына жараша эркектери өлтүрүлсүн, аялдары кул болунсун, мал мүлкү олжого бөлүнсүн деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Саад, сен жерде гана чечсең, Алла дагы асманда ошондой чечкен экен. Сенин чечимиң Алланын чечимине ылайыктуу болгон." Ушул кишини кабырга койгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Субханаллах, субханаллах, субханаллах" дей берди. Сахабалар да "Субханаллах" дей берди. Анан бир аздан кийин "Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах" Сахабалар да айтат: "Биз да аркасынан алхамдулилlah" дедик. Кийин пайгамбарыбыздан сурадык: "Я Расулаллах, биринчи эмне үчүн субханаллах дедиңиз?" Десе, пайгамбарыбыз айтат: "Саатты кабыр бир кысты" дейт да. Саатты кабыр бир өзүнүн кучагына алып бир кысты эле. Мен ошондо субханаллах дей бердим дейт. Анан дароо эле кой берди дейт. Кой бергенде анан алхамдулиллах, алхамдулиллах дейт. Алла баарыбызды кабыр азабынан сактасын, тууган. Мына жердеги оору чепуха бул, коронавирус. Эмне кандай рак, бул оору эмес, кабырдын азабын алдында. Дозогундар жагын айтпайын. Hazret Усман разияллаху анху кабырга келгенде сакалы суу болуп кетет эле көз жашынан. Айтканды да: Усман, бейиш дозок жөнүндө айтса мынчалык ыйлабайт элеңиз. Эмне үчүн кабырды ушунчалык ыйлайсыз? Усман разияллаху эмне деди? Кабыр ахиреттин биринчи тепкичи. Биринчи тепкичи. Ким ушул жерден жакшы болсо, кийинкилери да жакшы болот. Ушул жерден жыгылса, кийинкилери чатак болот. Туугандар, ошон үчүн иншалла барды алдыбызда чоң ашуулар бар. Чоң эсеп китеп бар. Ошондуктан биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз. Тынчтыктын туусун көтөргөн, достуктун туусун көтөргөн, тазалыктын, адилеттүүлүктүн туусун көтөргөн биз үммөтпүз. Ошон үчүн иншалла бүткүл ааламга тынчтык каалап, адилеттүүлүк, боорукерлик, ынтымак, достук, тынчтык, тазалык мына мен чакыра турганбыз. Ким канча